Бишкекте батирлердин ижара акысы соңку 2 жылда кескин кымбаттады. Мисалы Борбордогу Ататүрк паркына жакын жерде жайгашкан эмерек тиричилик техникалары бар батирдин ижара акысы 35 000 сом. Талапка ылайык акчасын бир нече айга алдын ала төлөө керек. 1 жыл мурун эле ушунда шарты бар батирди 25 000 сомго ижарага алуу мүмкүн болсо, бүгүн бул баага таппайсың. Кичи райондордо батир ижарасы азыр чарчы метрине $6, түштүк магистралдын боюнда 7, жал кичи районунун жана шаардын борборунда $8-9 турат. Орточо 25-30 000 сом майын алган жарандар үчүн мындай ижара акы кымбатка түшөт. Баткенден келип борбордо иштеген Талант Исманалиев 2 айдан бери өзүнө ылайыктуу батир таба албай убара. Себеби дегенде квартирага болгон жана арендага болгон баалар аябай кымбат. Бир комната алуу 35 000ден 40 000ге чейин, 30 000 40 000 тегерегинде болуп атат. Интернетте аябай жана мошенниктер көбөйүп. Мен өзüm квартира издеп атканда бир нечесиге мындай туш келдим, алданган жокмун го, бирок туш келдим. Кечинде саат 5-терде, 6-ларда же болбосо кайсы бир убакта айтат келип көрүп кеткиле дейт, бирок ошол убактында чалсаң, байланышсаң албайт да эччи. Мындайда алдамчылардын иш жүрүшүп, шылуундук менен алектенгендер заматта эле батирге муктаж болуп тургандардын капчыгын кактап коюшат. Алар интернет аркылуу ар кандай кооз үйлөрдүн сүрөтүн жарнамалап, кардарларга арзан баада үй сунушташат. Үй таап берем деген убада менен кызмат акысын алат да бир нече номерди кардарга жөнөтүп коет. Тилекке каршы берилген номерлердин бир да иштебей же ижарага берилбей турган үй болуп чыгат. Мындай шылуундардын ыкмасы менен далай жарандар алданып калганы белгилүү. Бишкекте жүздөгөн кыймылсыз мүлк агенттиктери иштейт. 2 жылда алардын саны бир нечеге өстү. Кээ бирлери салык төлөп мыйзамдуу иштешет, башкалары алдамчылык схемалар менен алектенет. WhatsApp обновление болбоду. Бул жерге өз сотрудниктердин өзүнүн группабыз бар. Ошол жака квартираларды киргизебиз. Бир-бирден кадимкиде илгеркиде иштейбиз да биз майдалап. Нелегалдуу түрдө иштеген агентство, они все алардын телеграм группа создавать этет экен, 1000 сом алат экен, и наугат эле баарына ошо бир квартираны жөнөтүп берет экен да. Алар таппай келип жалап кылышат да. Анан бизге келип айтышат, силер да ошентип иштейсиңерби? Агентство десең эле, силерде телеграм группабы дейт да. Бизде жок, биз телеграм группа жок, агентствода, историяда телеграм группа деген болгон эмес деп ушинтип айтып отуруп эле тилиштешиптү. Соңку 2 жыл ичинде батир акысы дээрлик 30%га кымбаттаганын адистер белгилешет. Өлкөдө кескин инфляция болгон 2021 жылы дагы батирлерге болгон баа мынчалыкка өскөн эмес эле. Орусия Украинага бастырып кирип, батыш санкция сала баштагандан бери 10 000 деген орусиялыктар убактылуу иштеп жашап турганга тынчыраак жай издеп жакынкы чет өлкөлөргө агылышты. Алардын келиши батирдин ижарага берип алектенгендерге чоң кириш алып келгендей болду. Баарынан да Туркияда, Грузияда, Арменияда баалар кескин өстү. Борбор Азия өлкөлөрүндө да кымбатчылык сезилерлик жогорулады. Бийлик бул маселени кандайдыр бир жол менен чечүүгө аракет кылып жатат, бирок алар рыноктун эрежелерине кийлигише албайт. Үй жана батирди ижарага бергендер салык төлөшү керек. Бул тууралуу мамлекеттик салык кызматы маалымдайт. Алардын айтымында батирди же үйдү ижарага берген жеке жактар Кыргыз Республикасынын салык мыйзамдарына ылайык салык төлөөгө тийиш. Ошондой эле бардык жарандарды салыкты төлөбөй турак жайды ижарага бергендер тууралуу фактыларды билдирип коюуга чакырат. Ал үчүн 116 ишеним телефонуна же аймактардагы салык органдарына кайрылса болот. Аларды азыркы учурда биз деген арыз түшөт жеке ишкерлердин атына, жанакы арендага берген ишкерлердин атына деген бул салык төлөөчү патентин төлөп атабы, төлөгөн жокпу деп бизге деген арыздар келет. Ал арыздар аймактык салык органдарына түшөт. Аларды болсо ошол аймактык салык органына келип түшкөндөн кийин алар ошол жазылган дарек боюнча барып, алардын чындыгында патент алган жокпу, салык төлөгөн жокпу, кандай болуп атат, ошолордун баарын изилдеп чыгып, эгерде салык төлөбөсө, анда аларга патентти эмне үчүн албагандыгы үчүн түшүнүк каталат, ошондой эле мыйзам түрүндө чаралар колдонулат. Жакынкы келечекте турак жайды ижарага алуу баасынын төмөндөшү күтүлбөйт. Тескерисинче, эксперттер инфляциянын эсебинен мындан аркы өсүш болорун болжолдошууда. Бул дүйнөлүк тенденция. Нургазы Жанбеков, Бакыт Кулчуманов, Талантбек Ашыров, Нью ТВ.